12 эл өкүлүнөн куралган депутаттык комиссия. Булар Бишкек жылуулук электр борборундагы чукул кырдаалды иликтеп, андагы коротулган каражаттын кайда жумшалгандыгын тактоо үчүн түзүлгөн. Бүгүн аталган топ жылуулук борборуна барып көчмө жыйын өткөрүшүп, абалды дагы бир ирет жеринен көрүп келүүнү максат кылышкан. Эң маанилүүсү Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо үчүн коротулган 386 миллион доллар каражаттын орду кайда кеткени көпчүлүк үчүн кызыктуу. Эл өкүлдөрүнө азырынча техникалык абал боюнча маалыматтар берилүүдө. Манометры, уравнемеры, они могут выйти из строя в любой момент. Сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек. 5 күн миллион ошол эл жашаган шаар суукта калып калды. Ошондуктан буга сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек. Азыр мына депутаттык комиссия өзүнчө түзүлгөн. Мына депутаттык комиссияда келип атат. Анан мына укук органдардагы ошо кылмыш иштерди козголуп, алар да өздөрүнүн тергөөчтөрүн жүргүзүп атат. Шулардын жыйынтыгы менен анан сөзсүз түрдө бир жоопко тартылат. Бул арада аталган маселени иликтөөгө алган өкмөттүн алдына мекемелер аралык комиссияда түзүлгөн. Алардын алдын ала берген жыйынтыктары боюнча Бишкек ЖЭБинин кызматкерлери жана жабдуулар температуранын -30 градуска чейин төмөндөшүнө даяр эмес болгон. Ошондой эле жылуулук энергетикалык жабдуу бузулганда буу казандары сууга толтурулган. 3-блоктун ишке киргизилбегенине химиялык туздан тазалаган суунун жетишсиз көлөмү себеп болгон. Тагыраагы борбордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, эрежелердин сакталбай калганы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратканы айтылууда. Бирок мындай пикирге бул тармакты мыкты билген адистер аварияны кызматкерлердин шалакылыгы деп сыпаттоо үстүртөн коюлган чечим дейт. Анткени бул жайда килейген каражаттын кайда кеткени көпчүлүккө табышмак болуп турат. Коомчулукту дал ошол маселе кызыктырууда. Модернизациялоо максатында бөлүнгөн 386 миллион доллар Кытай грантынын изи кайда кеткени бүдөмүк болгондуктан адистер муну коррупцияга байланыштырат. Модернизация болуп атканда бул толугу менен система химика суу даярдоо маселеси курулган эмес. Ошол жерде жылуулук бул жаңы Кытай курган блоктор толугу менен бул электр энергияны өндүрүлгөн. Жылуулук өндүрүлгөн эмес. Чындыгында бул жаңы Кытай блоктор бул биринчиден жылуулук чыгарышка келе, экинчиден электрин чыгарышка келе. Ошол негизинде бул жалпы карап чыксак ошондой чоң авария болгон. Ошол жерде бул чоң коррупциялык жолдор болгон. Жылуулук борборун модернизациялоо боюнча маселе өткөн чакырылышта эле каралган. Толугу бойдон жаңылоо болот деп ишендиргенден колдоого алганбыз. Бирок бүгүнкү абал анын калп экенин далилдөөдө дейт коомдук ишмер, экс-депутат Исмаил Исаков. Авариянын себебин коррупция беренесине байланыштуу экени баарына маалым болуп турат дейт. Ушул печкелердин баары оңдолобу? Оңдолот. Мына түтүндөр экинчи түшпөйбү? Түшпөйт. Стандарт болот дешип, мага жооп беришкен. Ошон үчүн мен колдоп бергем. Тилекке каршы эмне? Ошолчо акчаны кетирип алып туруп, анан кийин ошолор иштебей, эски печкенин иштегенин ГКМБ билбейби, АКС билбейби, прокуратура билбейби, шаардын башчылары билбейби, директорлор билбейби? Мына ушуну коррупция деп айтса болот да. Мына ушулардын иликтеш керек болчу. Акыркы 5-10 жыл аралыгында коомчулуктун көңүлүн бурган кырсык, чуулгандуу окуяларды иликтөө үчүн бир нече комиссиялардан түзүлүп жатканы модага айланып бараткандай. Бирок анда майнап чыгып жатабы маселе ошондо турат. Анткени өткөн жылдан бери эле эсептегенде дача суу окуясын, Кумтөр, Мегаком өңдүү маселелерди жана соттолгон депутаттардын ишин териштирүү максатында бир катар комиссиялар түзүлүп эле келе жатат. Өкмөттүн комиссиясы, депутаттык, эл аралык, улуттук айтор түзүлгөн комиссиялардын аталышын айта берсек түрү көп. Мунун баарын саясат талдоочулар коомчулукта дүрбөлөң болуп жаткан окуяны басаңдатуучу ролду аткарып келе жатат дешет. Элдин аябай бир талаптары күчөп атканда бир комиссия түзүп ошону жайгаруу үчүн жасашат, анын бирок аягы чыкпайт. Негизи биздеги ошонун аягына чыкпай жаткандын бири биздеги мамлекеттик органдардын бардыгы саясий коррупцияга байланып, ошол бир адамдан коркуп ушундай акыбалга келип калгандыгында. Андыктан коомчулукта кайсы бир ишти иликтөөдө түзүлгөн комиссияга канчалык деңгээлде ишеним артууга болор болбосун буга чейинки түзүлгөн ичиндеги комиссиялардын иши көрсөтүүдө дешет талдоочулар. Бул сыяктуу эле жылуулук борборундагы аварияны иликтөөчү кандай гана комиссия түзүлбөсүн майнап чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.